Азыркы учурда биз Кара Кече көмүр кенинде турабыз. Учурда Кара Кече көмүр кенинде иш алып барган Ак Жол жана Шарбон ишканалары өз иштерин токтотуп, тазалоо иштерин жүргүзүшүдө. Ал эми мына биз турган мамлекеттик ишкана аталган Беш Сары көмүр кесими толугу менен ишин жүргүзүп, көмүр казуу иштерин алып барууда. Маселен, мына күнүнө 100-150 машинага чейин көмүр жүктөлүп чыгарылууда. Көмүр казуу иши кызуу жүрүп жаткан мына ошо Кара Кече көмүр кениндеги Кыргыз көмүр ишканасынын көмүр кесиминде кезекке турган автоунаалардын саны жүздөп саналат. Учурда бул көмүр кесимине күнүнө 100-150 жүк ташуучу унаалар кара алтын тартып чыгууда. Бирок мында турган айдоочулар биз барган учурда өз арыздаттанууларын билдиришти. Тагыраагы көмүр кесимдин чыга беришиндеги таразалардын убагында иштебей жатканы аларды кыжалат кылууда. Келгенде моякта азыр СБ туруш керек, буяка порядок коюп, тигини тияка порядок коюп туруш керек. Мына СБ булардын өзлөрүнүн машиналарын киргизет, өзлөрүнүн машинасын бизден бир чыгарып, ошентип коеле. Мына жумуш ушул да, буякта Веске келсең деле ошол, булардын өзлөрү, өйдө чыксаң деле ошол, өзлөрү өкмөт буларга акча төлөп атат да, туурабы? Вес иштебей атат. Бирөө иштесе, бирөө иштебейт. Тараза эмне болду? Туура эмес көрсөтүп атат, жапты. Бирөөнү иштетип коет. Кааласа бирөөнү иштетип коет. Мына ошо айтылган маселе боюнча Кыргыз көмүр ишканасынын Кара Кечедеги жетекчилигине кайрылганыбызда бул көйгөй чындыгында буга чейин болгонун белгилеп, учурда таразаны оңдоп түзөө иштери болуп жатканын билдирди. Бүгүнкү күндө Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Кара Кече көмүр кенинде акыбал тынч. Суткасына 150 машина жүктөлүп чыгып атат, 4000 тоннанын тегерегинде. Таразанын иштебей калышы боюнча тараза иштелип атат. Азыр бузулуп калыптыр, эми техникалык себептер менен бузулуп калса керек. Азыр айтылды, ошо оңолот. Ал эми буга чейин соц тармактарда Кара Кечедеги көмүр бассейндерин кылмыштуу топтун мүчөлөрү басып алды деген маалыматтар боюнча мында 4-5 күндөн бери турган айдоочулар бул маалымат жалган экенин айтышып, көмүр казуу иши кадимкидей жүрүп жатканын билдиришти. Күндөгүдөй эле мурункудай эле келип кетип эле, очередке туруп эле ызычуу болгон жок. Жашынакай эле иштеп токтогон жок керек. Каяка тартып атасыз? Бишкекке? Бу жерден сатып алып эле эл катары эле. Абал жакшы эле эми азыр ортодо. Машина көптүк баары бир. 4 област. Жүрүшү андай. 4 областтан келет, ана машина жалгыз бир карьер иштесе, башка эмне дейсиң? Көмүрдүн чыгышы. Көмүрдүн чыгышы жакшы эле буюрса. Азыр ортодо эми, ортодон жогорураак. А бирок 5-6 октябрь күндөрү кеп болуп жаткан көмүр кенинде чындыгында бир катар мыйзам бузуулар катталган. Тагыраагы Кара Кече көмүр кесиминен мыйзамсыз бир топ автоунаалар көмүр тартып кетишкен. Азыркы учурда бул иш боюнча Нарын облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан жеринде териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Акчаларын өзлөрү реестрме санап алып акты менен өткөзүп алып азыр ГПга барып төктү. Ушерптер бир тиын жоголуп болуптур, ушер возмещен, мындайча айтканда. Атак жана уюшкан кылмыштуу топтун эч кандай бирден мүчөсү баскан эмес, акчаларды алган эмес. Жанагы ажиотаждан пайдаланып, чын-чынына келгенде мыйзамсыз чыгып кеткен автоунаалар болгон. Ал боюнча иш жүрүп атат азыркы күнү. Аларды таап келип, кайра ушерпти возмещать этебиз бүт партия. Мыйзам чегиндечи. Ал эми бул көмүр кенинде жалпысынан 4 ишкана көмүр казуу менен алектенсе, учурда алардын 3-өсүндө көмүр казуу иши жүргүзүлө элек. Себеби учурдагы саясий кырдаалга байланыштуу Кара Кечедеги Шарбон, Ак Жол жана Демилге ишканалары көмүр казуу ишин токтотуп, көмүр кесимдерин тазалоо менен алектенишүүдө. Бул Шарбон көмүр кесиминин жетекчилери менен байланыштык. Мынакей азыр өзүңүздөр көргөндөй даярдыктар көрүлүп жатат. 1-күндөн баштап ошол весовщиктерин алып келип, баардык ушул жактагы мастерлерин жана кызматкерлерди алып келип туруп, 1-күндөн баштап ишке киришебиз деген эми сөздү айтат. Көмүрүбүз бар дейт. Кумар жетекчиси менен да байланыштык. Көмүр бар. Буга чейинки тендерге жарыяланган мектептерди айыл өкмөттөрүн жапканбыз дейт. Эми жеке менчикке жана башка калган райондордон келгендерди көмүр бере баштайбыз деп Кумар жетекчиси айтып берди бизге. А бирок чын-чынына келгенде Кара Кече көмүр кенинде кандайдыр бир басып алуулар, болбостон Кыргыз көмүр ишканасы тарабынан көмүр казуу иши кызуу жүрүп жаткан маалы. Ошого жараша күнүнө жүздөгөн автоунаалар кара алтын тартып кетишүүдө. Эсенбек Сталбек уулу, Шамен Болотбеков, жаңылыктар, Жумгал району.